Бұл биринчи жолу кабыл алынган конституция эмес. Буга чейин да конституциялык реформалар жасалып келди. Кандай гана конституциялык реформа жасалбасын, кандай гана мыйзамдар кабыл алынбасын, ошол мамлекет, ошол коом жаңы мыйзамдарга муктаж болгондо сөзсүз түрдө ал өзгөрүп, толукталып турат да. Бул кадимки эле көрүнүш. Буга чейин деле конституциялык реформалар жасалып келди, азыркы деле. Эми сот системасы өзгөчөлүгү, мурда сот системасында эки тутумга бөлүндү эле, жогорку сот, жергиликтүү соттор болуп. Азыр эми 3кө бөлүндү, конституциялык сот, жогорку сот, жергиликтүү соттор болуп. Эми жакшы жери, мурда конституциялык сот бул конституциялык мыйзамдарды көзөмөлдөөчү эң жогорку орган болуп иштеп турган да. Анан ушул конституциялык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу орган конституциялык палата болуп түзүлүп, жогорку соттун курамына киргизилип турган да. Азыркы жаңы конституциянын долбоорунда ушул өзүнчө болуп эң жогорку орган болгону бул эң жакшы көрүнүш. Анткени ушул конституция бул баш мыйзамды көзөмөлдөөчү орган бул жогорку орган болгону жакшы. Андан башка эми соттордун дайындалуусу боюнча, жогорку соттун, конституциялык палатанын судьяларынын дайындалуусу боюнча, анын төрага орун басарларынын дайындалуусу боюнча да бир канча өзгөртүүлөр киргизилди. Мурда конституциялык мыйзамдарга караганда бул соттор тандоо кеңешинен сынактан өткөндөн кийин анан жогорку кеңешке коюлуп, депутаттардын көпчүлүк угушу менен шайланчу эле. Азыр эми президент да буга катышып атат. Президент ошо жогорку кеңештин эмеси менен, макулдугу менен дайындашып атат да кызматкачы. Мында дагы сотторго болгон жоопкерчилик мурдагы конституциялык мыйзамга караганда азыр бир аз жогорулат деп айтсак туура болот. Пайдалуу жагы, баарыбыз эле үмүт кылабыз. Ушул кыргыз эли азыр көпчүлүгү ушул конституциянын долбоорун колдоп берди. Анткени ушул конституциянын долбоорун колдоп берүү менен, ушул конституциянын иштөөсү менен мамлекетте өнүгүү болуп, ушул элдин турмуш шарты жакшырып, жоопкерчилик бир адамга келип атат, президентке. Ушу мамлекетке кандайдыр бир деңгээлде өнүгүүсүнө салым кошот деген бар кыргыз элинин үмүтү ушунда. Көпчүлүк Кыргызстандын жарандары ушул конституциянын долбоорун колдоп беришти. Эми көпчүлүк колдогондон кийин бул долбоор эми конституциянын долбоорунда азыр келе аткан эмеде эми кабыл алынат деп ойлойбуз. Кабыл алынып калса сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошот деп эсептейбиз да.